Assalamu алейкум. Иман Нуру Кадырбеков. Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу депутаттар. Чоң көйгөй азыр байкап атасыздар. Лейлек районунда, Баткен районунда Тажикстан менен чек ара айылдын тургундары үйлөрүн сатабыз деп сатка коюп атат. Көпчүлүгү качып чыгып кеткен бойдон кайтып барын ойлогон да жок, кайтып барбайт дагы. Алар биздин баатыр адамдарыбыз. Бизге чеп болуп турду эле, коргон болуп турду эле, бирок кетебиз деп сөздөрдүн эрки, алар да жашагысы келет. Бирок мен ойлондурган нерсе, мейли алар үйлөрүн сатып кетип калсын. Же кайтып барбасын. Ошол үйлөрдү, ошол жайларды эми кантип коргойбуз, ким коргойт, механизми барбы? Ушуну жакшылап ойлонолучу, анткени тигил тараптын максаты ошол болгон. Коркутсак, качып кетсе, анан жерлерди содулашыш, тартып алыш, акырын тынч экспансия менен басып алыш оңой болот деген ниети болгонун мен сезип атам да. Ушул маселе биринчи. Экинчи, мага абдан көп кайрылып атат. Жанагы биздин ГАИ кызматкерлери переоборудование деп туруп алып кирип коюп атыптыр машиналарды стоянкагачы. Эми тиричилик экен, бирөөсү түндөс жүргөнгө противотуманник коет экен, дагы бирөөсү үстүнө багажник коет экен, эптеп жүк ташып тиричилик кылайын деп. Анан кенгурятик деп коет экен, алды жагына коет экен. Кээ бирлери глушительдерди алмаштырат экен, эми ремонт этти. Ошо мезгилде эле переоборудование деп туруп 5,5 миң штраф салып, стоянка алып кирип коюп атыптыр да. Кээ бир гаишниктердин төшүндөгү камералар иштебейт дейт. Далилдешейин, тартышайын деп айтсаң дейт. Ошолорго бир чара көрүш керек го, бир карап көрөлүчү мыйзамды. Анткени эли журтубуз жандарын өздөрү багып атат. Кытайда билесиз, өзүн өзү баккандарды өздөрүн жумуш тапты, self-hired people деп туруп, мамлекет кадимкидей колдойт. Анан тиричилигин эптеп кылып атса, ары бери каттап атса, кан жолдо чапкылап жүрсө, анан болбогон жерден кармалуу стоянкага алып кирип штраф салып атса, биздин элибиз, журтубуз билесиз абдан аракетчил эл, ушул жагынан бир аз кыйналып атат да. Ушу глушитель үчүн абдан көп алып кирип атат дейт. Эми глушитель переоборудование качан болот дейт? Бул качан мисалы КАМАЗдыкы Мерседеске койсоң, ошондо ушинтип квалификациялап туруп айыптаса болот деген пикирлерин айтып атат. Ушуну бир поручение берип туруп бир каратып коюңузчу. Элибиз, журтубуз кансыз деле кыйналып аткан учурда. Үчүнчү мына китептер боюнча, мектеп китептерин чында окусаң, балдардын китептерин ата-энелер өздөрү түшүнбөйт. Академиктер, профессорлор китеп жазат, өздөрү түшүнгүдөй болуп, өздөрү деле түшүнбөйт болуш керек. Алда жетишпей атат. Замандын ыргагын көрүп атасыз. Профессор бир китеп жазып бүткөнчөктөн актуалдуулугу жоголуп, жаңы ноу-хау, технологиялар чыгып кетип атат. Ушул багытта оперативдүү китеп жазууга башка дагы бир чыгармачылык топтор болобу, авторлор болобу, ошолорго бир күчүлүк бериш керек го. Альтернатива болуш керек да, конкурстук негизде болуш керек. Азыр бизде билим берүү академиясы бар, ошол жердеги аксакалдар, профессорлор өздөрү жазат, өздөрү текшерүүдөн өткөзөт, өздөрү комиссиядан өткөзөт, анан ушундай караганда бир коррупциялык схемалар бар деген пикирлер болуп атат да. Кээ бир өлкөлөрдө болсо, мектеп өзү тандайт китептерди. Кээ бир өлкөлөрдө бар китептерден ксерокопия кылып чыгарып берет. Ошентип билим жакшы, бир карап койсоң ушул жактарындагы. Рахмат.